Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Мамлекетке бүгүн өзгөчө боорум ооруду. Менде мамлекет аткара турган эле пайдалуу долбоорлор, идеялар көп. 5 жылдан бери жазып келе жаткан эки чоң долбоорум. Акыркы 2 жылда жазган 5-6 майда чаккан долбоорлор. Презентация кылып айтып берип жатканда бардык саясатчы агайлардын көздөрү жайнай түшөт. А бирок ким каржылайт маселесине келгенде эле шалдайып олтуруп калабыз. Бүгүн айрыкча болбогон бир кичинекей сумма кетүүчү иш планына каражат бөлүп бере турган булак таппай жанымга шайды. Илим, билим, маданият жааты болчу. Мамлекети бөпөлөп каражат бөлүп берем десе да, бирок өздөрүндө эч кандай идея жок өлкөлөр бар экен. Алар анан аргасыз башка өлкөлөрдүн кызматын сатып алышат экен. Бар туруп жок, идея бар, каражат бар, а бирок мүмкүн эмес. Идея бар, мүмкүнчүлүк бар, каражат жок. Айланпа. Ал тургай 30 жылдан бери өздөрүнүн гана кызыкчылыгына керектүү мыйзамдарды кабыл ала беришип, пайдалуу да, пайдасыз да уюмдарга кошула беришип, көптөгөн эл аралык иш-чараларга, долбоорлорго, кызматташууларга мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү экен. Чын эле президентибиз Садыр Жапаровго оор экен. Анткенге болбойт, минткенге болбойт, мыйзам жол бербейт, жол бергенине дүйнөлүк уюм жол бербейт. Ага каражат жетишсиз, буга каражат жетпейт. Айтор угуп олтуруп, туура калып, баарын ашата сөгүп, басып кетпей аз кылат экенсиң. Бир эле жөнөкөй мисал, таза эле иче турган легенда: байтык деген сууларыбызды экспорттой албайт экенбиз. Суу боюнча дүйнөлүк рыноктун ээси Корей улутундагы адам экен. Убагында ал бизге келиптир, сууңарды экспорттогонго мүмкүнчүлүк түзүп берейин, инвестиция кылайын, миллиарддаган киреше түшөт деп. Аскар Акаевдин жан досу соодалашып, жең ичинен акы сураган экен. Жине кашайган ал: менин көзүм барда Кыргызстандын суусун дүйнөгө турмак, коңшу өлкөгө сатканга уруксат бербейм дептир. Мына, суу сатып байый албасыбыздын негизги себеби. Япондор да келген экен. 7 область бири-бирине каттоочу ылдамдыгы учактай болгон поезд. Темир жол салып берели, болгону жол куруудагы түздөгөн жердин сүрүлүп чыккан топурак таштарды биз өлкөбүзгө алып кетип, суу баскан жерлерибизге төгүп кургактап алалы деп. Кайран гана элиталар кошумча миллиондогон доллар сурашыптыр. Ошо менен алар да басып кетиптир. Аман эле болгула кыргыздар деп. Дагы да толгон токой ушул сыяктуу тузактар көп. Угуп отурсаң өзүнчө бир арман. Бүгүн мамлекетке боорум ооруду. Андан соң тушалып калган өлкөнүн арабасын кара күчкө салып сүйрөп бара жаткан президент Садыр Жапаровго боорум ооруду. Чын. Бактыгүл Иманбек кызы. Тим бууга Кыргызстандын алыскы 1000 айылынын колдоону сунуштады. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 21 сентябрда Бийликкен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 76-сессиясында уюмдун баш катчысынын орун басары Кортни Ратрей менен жолукту. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, жолугушуунун жүрүшүндө Руслан Казакбаев Кыргызстан эл аралык аренада деңизге чыгууга мүмкүнчүлүгү жок тоолуу өлкөлөрдүн кызыкчылыктарын активдүү коргоп келээрин белгиледи. Буга байланыштуу министр Кыргызстандын алыскы 1000 айылын колдоо демилгесин көтөрүп, кыргыз тарап эл аралык коомчулуктун колдоосу менен алардын өнүгүүнүн ордосуна айлантууга ниеттенип жатканын айтты. Руслан Казакбаев келечекте бул дүйнөдөгү тоолуу аймактарды колдоонун ийгиликтүү модели болуп калат деген ишенимин билдирди. Мындан тышкары ал Кыргызстан тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча аракеттердин 5 жылдыгын демилгелеп жатканын, мындан улам буунун башкы ассамблеясынын алкагында 2022 жылды эл аралык тоолор жылы деп жарыялоо тууралуу резолюцияны сунуштоого ниеттенип жатканын кошумчалады. Өз кезегинде Кортни Ратрей Кыргызстанга тоолорду өнүктүрүү жана COVID-19 пандемиясын жеңүүгө жардам берүүгө, ошондой эле өз мандатынын алкагында Бишкек менен кызматташууга даяр экенин билдирди. Булак Назар Ньюс, Чекиткей. Индияда 28 жаштагы кыргыз кызы 1 жашар уулу менен бычакталып каза болду. 21 сентябрда эртең менен Индиянын Нью-Дели шаарынын чыгышындагы Какаджи районундагы айылдардын биринен 28 жаштагы Мыскал Жумабаева аттуу кыргыз кызы менен анын 1 жаштагы уулунун жансыз денеси табылды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Полициянын маалыматы боюнча 28 жаштагы Мыскал Жумабаеванын 5 айлык боюнда бар экени белгилүү болгон. Аны менен уулунун сөөгү бычакталган абалда досунун батиринен табылган. Бул кылмыш киши өлтүрүү фактысы менен катталып, бирок полиция азырынча эч кимди кармай элек. Тергөө иштери жүргүзүлүп жатканы маалымдалды.
Полиция кызматкерлеринин айтымында 21-сентябрда Мыскал Жумабаева күйөөсү Винай Чаухан менен урушуп кеткен. Андан кийин ал доосу Өзбекстандын жараны Матлюба Мадусманова менен жолугуп, анын үйүнө чыгып, Мадусманованын үйүнө барган. Эртең менен гана алардын сөөгү табылган. Учурда полиция шектүүлөрдү суракка алып, далилдерди чогултуу үчүн видео көзөмөл камералардын карап жатканы белгилүү болду. Булак супер чекиткейжи. Балыкчы Кара Кече темир жолун Кытайлар куруп калышы мүмкүн. Балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолун куруу жана Луговая балыкчы темир жолу электештирилет. Бул боюнча Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы менен Кытай темир жолдору номер 3 инженердик корпорациясы кызматташуу меморандумуна кол коюшту. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынын басма сөз кызматынан билдиришти. Бул документ балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолунун куруу жана Луговая балыкчы темир жолун электрлештирүү боюнча инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу максатында кол коюлган. Жакын арада бул кытайлык компаниянын өкүлчүлүгүнүн делегациясы Кыргызстанга келип, долбоорлорду ишке ашыруу боюнча кеңири талкуу жүргүзүшү күтүлүүдө. Булак репортер чекиткейжи. Жапаровдун да, Ташиевдин да Самат Ибраев башында турган топко тиши өтпөй калганы ыраспы. Садыр Жапаровдун деле, Камчыбек Ташиевдин деле бул Самат Ибраевке алы жетпей жаткандары көптөгөн суроолорду туудурууда. Бул тууралуу жарандык активист Гүлжигит Исаков Facebook өзүнүн баракчасына жазды. Көптөгөн ишкерлердин 30 миллион доллардан ашык акчасын бербей жүргөн Самат Ибраев башында турган топ ар бийликтин тилин таап, элге акчасын кайтарбай келет. Толтура факттарга карабастан орган кызматкерлери алсыз бойдон калышууда. Сооронбай Жээнбековдун бийлиги анын тилине кирип, элдин кыжырын кайнаткан болчу. Азыр бийликтен кетти, ошол тилге көнгөндүгү үчүн жооп берет. Садыр Жапаровдун деле, Камчыбек Ташиевдин деле бул Самат Ибраевке алы жетпей жаткандары көптөгөн суроолорду туудурууда. Буларды СШЖНКнан оор тагдыр күтүп турган болсо эч таң калбайм. Жабырлануучулар митинг өткөрүүнү пландап жатканы тууралуу кабарлашууда. Эч бир мыйзам иштебесе, эл өзү билгендей кылып чечип алса дагы эч таң калбайм. Учуру келгенде бул уюшкан топтун ар бир мүчөсү мыйзамдын алдында жоопко тартылат. Бул турган иш. Каралардын мыйзамы дагы буга эч кандай тоскоол боло албайт. Анткени алардын үстүндө турган дагы күч бар дегендей. Өлүм жазасы кайта турган күн келгенге чейин азыртадан эле элдин акчасын кайтарып коюшса, өздөрүнө эле жакшы болот деп кошумчалаган Исаков. Булак Назар Ньюс чекиткейжи. Москва. 16 жаштагы бала ата-энесин бычактап өлтүргөн. Москвада ата-энесин өлтүргөн деп шектелген 16 жаштагы өспүрүм кармалды. Бул тууралуу РИА Новости басылмасы жазып чыкты. 22 сентябрда таң эрте бычактан жараат алган жубайлардын сөөгү Батирден табылган. Тергөөчүлөр адам өлтүрүү боюнча кылмыш ишин козгоп, иликтөө ишин башташкан. Натыйжада маркум жубайларды наркоман катары каттоодо турган 16 жаштагы уулу өлтүргөн деген шек пайда болгон. Алар каза болгон жубайларды наркоман катары каттоодо турган уулу бычактап өлтүргөн деп эсептешет. Тергөө кызматы кылмышка шектүү өспүрүмдү кармап, ал Улуу Британияга жеткирилген. Булак Коом Чекит Пресс. Өзбекстанда президенттикке талапкерлердин үгүт иштери башталды. 20 сентябрдан тарта Өзбекстанда президенттикке талапкерлердин үгүттөө иштери башталды. Бул тууралуу өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Үгүт иштери шайлоого бир күн калганда аяктайт. Бериле кетсек, Өзбекстанда парламенттик кызматка 5 адам талапкерлигин койгон. Улуттук кайра жаралуу партиясы көрсөткөн Алишер Кадиров, экологиялык партиядан Нарзулла Обломурадов, Элдик демократиялык партиядан Максуда Варисова, либерал демократиялык партиядан Шавкат Мирзиёев жана Адлет социал демократиялык партиясынан Бахром Амдухалимов. Мыйзамга ылайык, Өзбекстанда шайлоо өнөктүгүнүн башталышы жарыяланган күнгө чейин 4 ай мурда каттоодон өткөн партиялар гана президенттикке талапкер көрсөтө алат. Ага байланыштуу учурда коңшу мамлекетте президенттикке талапкерлерди 5 партия сунуштай алат. Мындан мурда Өзбекстанда президенттик шайлоону өткөрүүгө 300 миллиард сум, 28 миллион 307 миң доллар кетери айтылган. Өзбекстанда мамлекеттик тилди жакшы билген, өлкөдө 10 жылдан ашуун жашаган, 35 жаштан жогорку жаран президенттикке талапкер боло алат. Президент 5 жылга шайланат. Булак Марал ФМ чекиткейжи.